Уақыт бүгінгі күндө аябай кымбат. Сиздин ар бир өткөргөн убактыңыз, секунда, минута, саатыңыз бул акчага байланган. Ошол акча менен жан багасыз, демек, ошол сиздин убактыңыз бул сиздин жашооңузга тете. Ошондой кымбат убакытты биз аябай ысырапкорчулук менен эмес, мазмундуу өткөргөнү абзел десек болот. Жакынкы күндөрү бир клиникаларга барып калдым. Иштөө мөөнөтү саат 10дон 4кө чейин деп жазылып турат. Бирок врач эч качан убактысында келбейт экен. Бир жума бардым, бир жума күндө жарым сааттан 1 саатка чейин кечигип келди. Негизи эле биз жаман нерсени кыргыздыкка жабыштырып койгонбуз. Кечигип келсе бул кыргыз, эмне үчүн биз жаман нерселерди кыргызга байлашыбыз керек? Негизи эле жолугушууларда 5-10 мүнөт эртерээк келсең, бул доказанный факт. Сен бир аз сенин сүйлөшүүчү адамың менен болгон маекте сен үстөндүк кыласың. Себеп дегенде кечигип келген адам дайыма өзүнү кыжалат сезет. Ал өзүнү билдиргиси келбесе деле подсознаниясында өзүнү төмөнүрөөк алып келет. Жада калса ушундай этикет бар, кечигип келген адам счетту жабат деген. Ошондуктан достор, убактыбызды ысырап кетирбей, үнөмдөп керектүү нерсеге коротсок. Анан жумушка келдиңби, жумушка кол коюп, договор менен келгенден кийин ошону мөөнөтү менен келгенде аракет кылгыла. Бирөөнүн акысына кирбегиле. Анан урматтуу врачтар, доктурлар, убакытты саатты койгондон кийин ошол жерге мөөнөтү менен келген аракет кылгыла. Ал жерге суу адам келбейт, оорукчан адамдар келет. Плюс частный клиникаларда силерге акчасы менен келип, акча төлөп берет. Сиздерден кечигип 5 мүнөт кечигип барган адам акыркы финальный итогто 1 күнгө кечигип калышы мүмкүн. Ошондуктан бири-бирибизди сыйлап, убактыбызды үнөмдөйлү.